Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен тааныштырып, сайтқа саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын тапшырды. Тиешелүү жардыкка президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 21 январда кол койду. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын премьер-министри менен өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө жардыкка президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытов 20 январда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялагандан кийин жана жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун премьерлик кызматын тапшыруу тууралуу арызына байланыштуу кол койгон. Талант Мамытов кол койгон жардыкка ылайык өкмөттүн учурдагы курамы отставкага кетти деп эсептелинет. Эми кайра жаңы өкмөттүн курамы бекитилет. Жаңы курам түзүлгүчө азыркы өкмөт мүчөлөрү кызматтык милдеттерин аткара берет. Депутаттар элдик толкундоолордон кийин компьютерлери талкаланып, кагаз менен иштөөгө мажбур болуп жатканын айтышууда. Ар бир депутаттын иш столунда кагаздар үйүлүп жатканын көрүүгө болот. Бул аларга ыңгайсыздык жаратып жатыптыр. Мындай пикирин Улукбек Ормонов жана Пархат Төлендибаев журналисттерге интервью берип жатып билдирген. Эске салсак, 2020 жылдын 6 октябрында таңкы 4 чамасында Бишкекте митингчилер Ак үйдү басып киришкен. Анда жогорку кеңештин ичи талкаланып, көп аппарат буюмдар иштен чыккан. Учурда оңдоп түзөө боюнча тендер жарыяланып, ноутбук алып келип орнотуу боюнча иштер жүрүүдө. Парламентте Арстан Алайды дарылоо сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Самат Исанов президенттикке талапкерлигин койгон Арстанбек Абдылдаевке чара көрүү керектигин парламенттин бүгүнкү жыйынында айтты. Анын айтымында Арстан Алай өзүн кудаймын деп миңдеген жарандардын башын айландырып жатат. Мындан улам эл өкүлү Арстан Алайдын оорулуу же оорусу жоктугун тастыктоону, болбосо экстремизмге байланыштуу чара көрүүнү сунуштады. Бирок деген ошо кандидаттын арасына карасаңыз, эч бир динде христианство болобу же башка дин болобу, ислам болобу, эч бир динде Аллах бар, Кудай бар, Бог есть, един, башка Кудай болот деген жазылуу жок. Эч бир пайгамбар 2 Кудай болот, 3 Кудай болот деп айткан эмес. Бирок бизде деген биякта бир жараныбыз мен Кудаймын деп элдин баарына жарыялап атат. Миңдеген аял заттын карапайым элдин башын айландырып атат. Эгерде ал оорулуу болсо, ошо оорусун тактыктап дарылабайсыңарбы? Оорулуу болбосо, анда деген бул деген экстремизм да. Бул деген конфессиональный, межконфессиональный разбор кылыш керек. Он заявляет, что он Бог. Вы понимаете, о ком я говорю? Или лечите его. Понимаете? Аллах Субхану ва Тааля, он нам говорит, что он един. И любая религия подтвердит в этом. Любой теолог, любой богослов говорит об этом. А мы молчим об этом. Когда говорим об этом вопросе, говорит, он больной. Если больной, то надо лечить его. Акылбек Жапаровдун жумушсуздарды Москвага жөнөтөлүү деген сунушу социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Белгилүү журналист Канышай Мамыркулова өзүнүн Facebook'тагы баракчасына Акылбек Жапаров баштаган депутаттар давай тарап кеткиле деп жазып чыккан. Урматтуу Акылбек Жапаров жана анын жанында мыйзамсыз олтурган депутаттар. Эшелон деген өтө эле жаман, өтө эле оор сөз. Демек Акылбек Жапаров окшогон эл өкүлдөрү карапайым калкты эшелондоп сыртка чыгарууга даяр турбайбы? Убагында бул киши Садыр Жапаровка кеңешчи болом деп жүрдү эле. Эгер кеңешчи болуп калса, анда мына дал ушундай кеңешчи бермек экен да. Чыгарган сапатсыз мыйзамдар менен маңызы жок токтомдорунда эл эмес өзүңөр да тоюп бүттүңөр көрүнөт. Эми мынтип элди эшелондоп чет өлкөгө жөнөтөлүү деген кепти айтып парламентте олтуруштун деле кажети жок. Азырынча жогорку кеңеште бийликтин 3-чү бутагы катары карма олтуруштун кажети деле калган жок. Акылбек Жапаров баштаган депутаттар силердин көпчүлүгүңөрдү эл тааныбайт деле. Ошондуктан тарап кеткиле деп жазган Канышай Мамыркулова. Кара-Балтада сулуулук салонунун атын жамынган кумар ойноочу жай аныкталды. Финполдун кызматкерлери Кара-Балтадагы сулуулук салонунун жамынып иштеген жер астындагы казинону табышкан. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маркс жана Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги Лаванда сулуулук салонунун имаратында жүргүзүлгөн тинтүү учурунда ыкчам кызматкерлери онлайн кумар оюндары менен жер астындагы кумар клубун табышкан. Атайын программалык камсыздоо, акча каражаттары жана мыйзамсыз иш аракеттерди тастыктаган башка далилдер менен компьютердик жабдуулар табылды деп билдиришти экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы.
Ошол мезгилде бөлмөдө казинонун кардарлары дагы болгон деп белгиленет. Кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өзбекстанда жылуулук электр борборунун жарылуусунан 3 киши каза тапты. 20 январ күнү түштө Ташкент облусундагы жаңы Ангрен жылуулук электростанциясынын профилактикалык иштери үчүн токтотулган 5 энергоблогунда жарылуу болду. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, окуядан 3 киши каза таап, дагы 3-өө ар түрдүү деңгээлде жаракат алды. Алар 5-чи энергоблокто профилактикалык иштерди аткарып жаткан кызмат көрсөтүүчү ишкананын жумушчулары болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн министрликтин атайын күчтөрү жана каражаттары тартылганын билдирди. Жарылуунун себептери иликтенүүдө. Кырсык учурунда жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун инфраструктурасы жана техникалык жабдуулары жабыркаган эмес. Буга чейин Азаттык радиосу 2 апта мурун Талимаржан жылуулук электростанциясынын 2 буу казаны чукул түрдө ишин токтотконун. Буга байланыштуу Кашкадария облусунун бир катар аймактары жана шаарлары жарыксыз калганын маалымдаган. Зилтоо лыжа базасында Пакистандын жараны сабалды деген аталыштагы видео тасма штраф телеграм каналына чыкты. Белгилүү болгондой, окуя 17 январ күнү тоодо эс алып жүргөн учурда болгон. Бардыгын айрыкча конокторго жакшы мамиле кылалычы. Алар 3 айдын ичинде 8 жолу кол салуу болгонун айтып беришти. Кандай гана себеп болбосун, эч кимдин өз алдынча жазалоого укугу жок деп жазылат кабарда. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.